Мен Асанова Бегимай 113 кесиптик лицейде, Тойчу Алтыбаев атындагы кесиптик лицейде 2 жылдан бери ушул мастер болуп иштейм. Өндүрүштүк окутуу боюнча устат болуп иштейм. Балдарга ушул 2 жылдан бери кондитердик жана ашпозчулук боюнча билим берип келип атабыз. Бардыгы муздак болуш керек. Мындай слегка жеңил гана көбүш керек да, өтө көтүрбөйсүңөр. Эми буга каймак кошобуз. Күн сайын 8:30 ушул жерде болуп калабыз биз. Анан кечиндеси саат 5-те кетебиз. Балдар менен бир жума теория, бир жума практика өтөбүз. Теориядан өтүлгөндөрдүн баарын ушул практика учурунда кайталайбыз. Теориядан эмнени үйрөнүшкөн болсо, практикада ошол нерсени жасашат. 500-600 граммда алып турайлы азыр. Буга биз разрыхлительди кошобуз. Окуу мөөнөтү 10 ай. 10 айдын ичинде балдар 2 кесиптин ээси болушат. Ашпозчу жана кондитер деген квалификацияга ээ болушат. Ошонун ичинде 2 ай практикага чыгышат. 10 айдын 8 айы окуу, кадимкиде 2 айы практика. Практикадан кийин мамлекеттик экзамен тапшырышып, анан кийин колдоруна диплом алып, бүтүп кетишет окуучу. Песочное тестаны сдобное тестодан айырмасын айттым, а? Кандай болот экен? Эми физически чарчашыбыз мүмкүн, бирок тамак кылганы келгенде үйгө барганда деле эч кандай мындай кыйынчылык тудурбайт. Себеби биз жок нерседен деле жасап койгонго уже баягы немебиз жетет да. Жасай беребиз үйдө деле кандай болгону менен. Бирок жумушта деле оор эмес. Балдар менен иштеш жакшы, кызык. Себеби көпчүлүк менен тез эле бүтүрүп коебуз да бир тамактычы. Балдар дагы ыраазы, жасап өздөрү жешип, ушул жерден өздөрү жасап, өздөрү эле кайра ошол нерсени жеп, анан үйлөрүнө кетишет. Биз негизи теория түрүндө өтүп бүттүк. Азыр бул практика учурунда ушул камырдын кандай жасалышын, негизги эрежелер кайсыларга көңүл буруш экендигин, биздин негизги эреже бардык азыктарда даярдаган продуктыларыбыз муздак болуш керек. Эгерде ысып кеткен болсо, же баягы сливочный маслону айттым го, эгер май кылып эритип ала турган болсоңор, песочный печенье бул катуу болуп калат бышкандан кийинчи. Азыр бизге жумшак болуш үчүн бардыгы муздак абалда болуш керек. Аны холодильникке салабыз, дагы муздатабыз да. Өзүм суроо берем да кээдечи. Неге мен журналистиканы тандаган экенмин депчи. Башында эле эгер акылым болгондо ушул тармак менен кетмекмин, ушул тармакты өнүктүрмөкмүн. Кесиптик лицейдин бар экенин билген эмесмин мен ошол убактачы. Кийин өзүм бул жакта иштеп калгандан кийин анан айтып атпаймынбы? Себеби мен ушул жерге келсем, бардык нерсени унутам да. Сырттагы нерсенин эч нерсе калбайт. Мындай айтканда, мындай сүйүп иш кылам. Ар бир кесип өзүнө ардактуу да. Ар бир кесибин сүйгөн адам гана бая айтат го, 3 нерсеңди туура тандагын депчи. Ошонусун алардын ичинде ушу кесип тандоо дагы бар да. Башка кесипте дагы иштедим, мисалы мугалим, андайда кандайдыр чарчаганымды сезет элем да. Бул жерде иштеген сайын иштегим келе берет да. Жумуш кылган сайын жумуш. Эртең жаңы тема өтөбүз, балдарга жаңы нерсе үйрөтөбүз деп интернеттен издеп, табып, ушу балдар үчүн изденип келесиң. Еще өзүң дагы ошончо нерсени аласың да кайраданчы. Өзүңө канча пайда аласың да, балдарга ошол нерсени үйрөткөн бул 2 эсе, 3 эсе жагымдуу деп ойлойм да. Башка элдердин, башка улуттардын ошол ашпозчуларын, башка улуттардын кондитерлерин көп карайм да интернеттен.
Анан ошолор мисалы бизге келип сабак өтөм дегендерин байкап калсам эле ошол жака карап чукпайм да. Себеби өзүм көзүм менен көрүп жасап көрсөм депчи. Мисалы үчүн Бишкекке Александр Кислицын деген кондитердик азыктар боюнча атайын мастер-класс өтүп келди. Аны угаарым менен ошого жетип бардым. Себеби өзүм көзүм менен көрүп, көзүм менен кылып көрөйүн депчи. Ошол башка мисалы үчүн заманга ылайык тамактагы шириндиктер дагы өзгөрүп турат да. Заманбап шириндиктер чыгып атат азыр. Ошолордун баарын үйрөнүш үчүн, ошолордун баарын биздин балдарга дагы үйрөтүш үчүн, кызыктырыш үчүн биринчи өзүбүз билишибиз керек да. Бул биринчи каалоо болуш керек. Анан бизге ар кандай келишет. Мисалы бирөө айтып келет, бирөөдөн уктум эле деп келет. Бирөөсү болсо апам айтты, сен ашпозчу болушуң керек, ашпозчу чет өлкөдө мынандай болуп атат, андай болуп атат деп ата-энеси жөнөткөндөр, зордоп жөнөткөндөр бар, өздөрүнүн каалоосу менен издеп келгендер бар. Негизинен келгенден кийин ал бизден зависит этет да, кызыгып кетишчи, баланын окууга карап кызыгып кетиши мастерден зависит этет. Мастер канчалык балдарды кызытып, балдарга канчалык тамакты кандай өтүп берип атат. Эгер балдарга ошол тамакты, ошол күнкү тамак даамдуу, сырткы көрүнүшүнөн дагы сонун көрүнүп турса, жешкенде ширин болуп турса, өздөрү карап колдору менен кылса, бардык бала кызыгып кетет. Арасында анча-мынча сөзсүз чыгат, бир экөө чыгат. Даяр бисквитибиз бар. Даяр кылып койгонбуз. Ушул бисквиттен бүгүн шоколадный торту жасайбыз. Шоколадный тортубуздун начинкасы бул печеньеден болот, Орео печеньесинен. Себеби азыр кышта баягы мөмө чөмөлөрдү табыш кыйын, анан кымбат да. Ушу печеньеден деле жасап койсо болот деген. Мынаны дагы ачып даярдагыла. Биринчи буну биз ровно кесип алабыз. Мындай тиштери бар болуш керек. Атайын торттуку булар бардыгы, нандыкы, торттуку тегиз кесет да. Мындай бычактар кесе албай калышы мүмкүн. Өзү календарный план бар. Ошол боюнча өтүлөт да. Мисалы үчүн бүгүн песочный тесто өтүлөт. Бир күнү бисквитный тесто болсо ушундай тортордун түрлөрүн, слоеный тесто деп Наполеон торторун жасашат. Кыскасы, буларга базовый билим ушул жерден берилет да. Кондитердик тармакты мен жанагындай учур болуп калды. Катуу стресске түшкөн убакыт болуп калды. Анан ошол учурда ушул кондитердик азыктарды жасап жүрүп, ошол нерседен чыгып кеттим да. Түнү менен жасап, убакыт жок, кызыгып олтуруп, барып анан кийин өзү негизи хобби эле, хобби жумушка айланып кетти. Негизинен кесибим журналист. Алгач өз алдымча эле кызыгып жүрдүм. Кийин анан сөзсүз курстар керек экен. Себеби өзүң билбеген, көпчүлүк сырлар айтылбайт. Анан ошондо Бишкектеги кондитерлерден атайын курстардан өтүп, и онлайн, и офлайн түрүндө окуп үйрөнүп келдим. Булар ошо граммын полный жаздырабыз балдаргачы. Анан уже калькуляция деп эсебин дагы чыгарышат да. Мисалы, бир торт канчага түшөт. Же болбосо 1 килограмм печенье. Бая канчага чыкты 1 килограмм печеньеңер? 170 сом чыкты. А биз уже аларды 240-250дөн алабыз го. Сразу эсебин чыгарышат буларчы. Любой булочка кылышса, булочканын, бир булочканын эсебин чыгарышат. Шаурма кылышса, шаурманын эсебин чыгарышат. Биринчи
мындай тамак жасаганда ошол нерсеге ыкылас кылыш керек да. Настроенияны бузбай, жакшы ниет менен, жакшы көңүл менен, анан кийин любой нерсени ошол пиязды кууруганда деле кээде биз маани бербей калабыз да. Куруп атып, башка нерсени ойлонуп кетесиң, же күйгүзүп аласың, боло берет да деп анан кийин үстүнөн этти саласың. Ошонун баардыгын өзүнүн технологиясы менен кылсаң, даамдуу болот тамагың. Жеке бул кандай сабак өткөндө өзүнүн кызыгуусу менен өткөзөт. Мындай кандайдыр сабакка келген сайын кайра келип мындай кандай эжекенин сабагын күтүп эме кылам да. Ошо практика бүтүп кеткенден кийин эжекеден кандай алыстап калсаң башкача болуп анан келип практикада көбүнчө кандай теоретический өзүбүз кылганыбыздын өзгөчөлүктөрү бул биз аны өзүнүн иш аракет менен жасаган эмес дегенен туура эмес колдонгон үчүн биз үйдө жасаган окшошпогондон бул практикага келип мен ошо кайсы эмеден кийин жасалып кайсы кошулаарын билгенден кийин ошону ингредиент үйрөт. Аны эжеке мындай сабакты өзүнүн кызыгуусу менен өтөт эжеке. Жумушка болгон мотивацияны, кызыгууну ушулардан алам да. Негизи күчтүү, күч берген, дем берген, өздөрү айтмакчы энергия берген балдар. Ошол анан көбүнчөсү үйдө, анан кийин бош убакытта кичине айлантып, ал жак бул жакка алып барып, айылга алып барып. Бул баламы ошол IT тармагына окуса керек деп ойлойм да. Өзү компьютерге кызыгат, анан самостоятельно ошо оюндарды жаратат компьютерден. Ошол сыяктуу эле мындай кесип тандаса керек деп ойлойм. Өзүнүн тандоосуна коем келечекте. Ал эми кичинекей балам болсо көбүнчө спортко жакын. Футбольный клубтарга барат деген ойдомун. Ушу футбол жак менен кетет окшойт бир болсо. Кесибим мага адамдар менен тил табышууну үйрөттү. Айрыкча бизге биздин окуу жайга негизинен баягы переходный возрасттагы балдар келет да. Ошол балдар менен иштешти үйрөндүм. Анан кесип мага дагы эмне берди? Мага берди сабырдуулукту берди. Мен ошол 25 окуучу кабыл алсам, 25 окуучудан 25 сабак алам да. Бирин ини катары, бирин сиңди катары, бирин дос катары, анан кээ биринен жакшы жагынан, минус жагынан сабак алам.